Пайгамбар алейхиссалам айтат, мен тозокту көрдүм дейт. Пайгамбарыбызга өңүндө деле тозок көрсөтөт эле Кудай Таалам. Көрдүм, бирок ушул көргөнүмдөгүдөй эң бир жаман шумдуктуу нерсе көргөн жокмун дейт. Жаман бир нерсе көрдүм дейт. Бул көргөнүмдө тозоктун элинин көбүрөөгү аялдар экен деди. Дегенде бима я Расулаллах, эмне үчүн булар тозокко ушинтип түшүп кетиптир? Аллах небиси деп сурашканда айтты, би куфрихинна. Алар күфүрлүк келтирген үчүн дептир. Сахабалар сурады, Алла, аялдардын баары капыр болобу деди. Жок деди, силер айткан Аллах Таала капыр эмес. Булар намаздарын окуйт, орозосун тутат, жоолуктан некелеп керек бетиндагы жаап алат. Бирок булар эмне өздөрүнүн күйөөлөрүнүн жакшылыгын көрүшпөйт. Булар неаматка шүгүр кылбайт. Булар жакшылыкты билбейт. 10 жыл жакшылык кылып, бир күн тойго бара албай калсаң, подушкасы күйөөгө тийгенде сен мени жыргатпадың деп айтат. Өмүрүмдө жакшылык. Өмүр жакшылык көрсөткөн жок. Мага кандай адамдар келди эле, ошолорго чыкпасаң ачыккан бешенемде ушинтип аткандар бар да. Эшматка тийген болсом жүрөт эле, мына жүрөт машинеде дейт мисалы үчүн. А сен ишиге алып жүрбөйсүң мени. Деп ушинтип айткан аялдар болот дейт.